Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен номер 1 тема жана 1 сабак. Өзүн өзү тарбиялоонун мазмуну, мааниси жана зарылдыгы деген тема боюнча кеп курабыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас Содусу. Алгач темага кирерден мурун мээге чабуул жасайлы. Сиздер дагы, урматтуу угарман, өзүңүздөрдүн оң жана терс сапаттарыңыздарды эстеп ой калчап туруңуздар. Менин оң терс жактарым көзүнө көрүнөт башканын, өзүмдү өзүм талдап тарбиялай баштадым. Адеп ыйман башаты, өзүнө берүү тарбия, улууларды сыйлабас жаман адат кыялга. Демек, урматтуу угарман, өзүбүздөгү оң сапаттарды өстүрүп, ал эми терс сапаттарыбызды, терс жактарыбызды жоюуга аракет жасайлы. Өзүн өзү тарбиялоо деген эмне? Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Үчүнчү, өзүн өзү тарбиялоонун компоненттери. Демек, бүгүнкү сабакта мына ушул 3 негизги темачаларга токтолобуз. Биринчи, өзүн өзү тарбиялоо деген эмне? Өзүн өзү тарбиялоо бул инсандын максаттуу, аң сезимдүү ишмердүүлүгү болуп саналат. Адамдын өзүн өзү талдоосу жана өзүндөгү оң сапаттарды өстүрүп, ошондой эле терс сапаттарын кыскартып, өзүн өзү өзгөртүп, өнүктүрүүгө багытталган иштери болуп саналат. Ошондой эле өзүн өзү тарбиялоо бул улуу инсандык сапат. Өзүн өзү тарбиялоо бул адамдардын кандайдыр бир калыптанган идеалдуу, аң сезимдүү максатка карата коюлган өзгөчөлүктөргө, личносттук потенциалын ачууга багытталган ишмердүүлүгү болуп саналат. Ийгиликке жетүү үчүн адамга 2% гана талант жетет, ал эми калганы 98% эмгек деп айтылат. Демек, ошол 98% бул өзүн өзү тарбиялоо, өстүрүү, алдыга койгон максатка жетүү үчүн биринчи кезекте адамда 98% эмгекти талап кылат экен. Ошонун ичинде, эмгектин ичинде изденүүчүлүк, өзүн өзү тарбиялоо, өзүн өзү өстүрүү баардыгы мына ушул 98%дын ичинде камтылган. Ал эми сабагыбыздын экинчи планына өтөбүз. Кандай сапаттарга ээ болуш керек? Өзүн өзү тарбиялоодо асыл инсандык сапаттарга ээ болуш керек. Анын айрымдарына токтолуп өтөлү. Биринчи, ишеним. Экинчиден, башкаларды түшүнө билүү. Үчүнчүдөн, адилеттүүлүк. Сөзсүз түрдө адилеттүүлүк бар жерде урмат сыйга дагы ээ болосуз. Кийинкиси жоопкерчилик. Андан кийин чынчылдык. Бул сөзсүз түрдө чынчылдык ар бир адамда болуш керек, бирок айрым учурда биз бул нерседен аксап калабыз. Сабагыбыздын 3 планына келдик. Өзүн өзү тарбиялоонун компоненттери. Биринчи, өзүңдү аңдап билүү. Экинчи, талдоо. Өзүңдүн кылган иштериңе өзүңө өзүң анализ, талдоо жүргүзүү. Үчүнчү, максат, план, милдет, өзүн өзү көзөмөлдөө. Демек, ушул алдыга койгон максат, милдеттериңди аткара алдыңбы? Өзүңө өзүң анализ берип, өзүңдү өзүң көзөмөлдөп турууң зарыл. Кийинкиси, максатка багытталган ишмердүүлүк. Демек, алдыга койгон максатыңа жетиш үчүн кандай иш аракеттерди аткарууңуз керек, кандай тепкичтерден өтүү зарыл. Бешинчи, өзүн өзү буйрук, отчет берүү. Демек, өзүбүзгө өзүбүз буйрук берип, кылган ишибизге отчет берип туруубуз зарыл. Кийинкиси, 6, милдет, парз, жоопкерчилик, адилеттүүлүктү, чынчылдыкты тарбиялоо. Өзүбүздөгү жоопкерчилик сапатты, адилеттүүлүктү, чынчылдыкты тарбиялап өстүрүүбүз зарыл. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кылым жашасаң, кылым оку демекчи, Гапыр агай айткандай, кылым жашасаң, кылым өзүңдү өзүң тарбияла. Дагы кененирээк окуп таанышабыз десеңиздер, Гапыр Мадаминовдун өзүн өзү тарбиялоо асыл инсандык сапат китебинен 9-10 беттерден тааныша аласыздар.